Жайлоодо ал жылкы баккан карыя менен байбичеге жолугат. Аларга качып келгенин айтпастан ата энеси жок, жетим экенин айтат. Ал эми карыя, жылкычы карыя айтат: "Өткөндө дагы ушундай бирөө селсаяк бирөө келип алып, менин жылкыма тийип кеткен. А балким сен да ошондой болуп жүрбө?" деп күмөн санайт. Ал эми жоро дароо жалган айтып, бөжүрөп, бечара болуп, "Менин эч кимим жок, ата энем жок, жетиммин" деп ыйламсырайт. Жылкычы карыянын байбичеси Алмадай боорукерлик кылып, ага кымыз сунат. Ошентип жоро акылман жылкычынын үйүндө Алматай байбичесинин боорукерлигине бөлөнүп жүрүп калат. Жылкычы карыя дароо эле жоронун тышкы келбетин карайт. Карасаң чачынын өскөнүн, кийген кийимин кара деген карыя ичинде өз билгенин, акылын акырын иштетип, жымыйып, "Көрөбүз сенин чачыңдын өскөнүн, ушинтип тайраңдап жүргөнүңдү. Сени бир күнү гана тартипке чакырам. Шашылбай тур. Макул балам. Жакшы орун бер, төшөк салып эс алсын балам, чарчаптыр" деп жорону эс алдырат. Жоро ошо мезгилде түш көрөт. Түшүндө өз үнү менен өзүнө окшош экинчи жоро пайда болуп, ал жоро анын жалган айткандарын, ата энесинин сөзүн укпаганын, классташтарына тартипсиздик мамиле жасаганын баарына бетин ачып уят кылат. Ошондо жоро ойгонуп, катуу ойлонуп, өзүнөн өзү уялып, өзүнүн кылгандары туура эмес экендигин сезип, акылга кирип, жылкычы карыянын айтканын аткармакчы болот. Өсүп кеткен чачын кырктырып, жумуш жасоого жоро калыптанат. Жоро жайлоодо кийинки окуябыз мына ошентип акылмандык менен жылкычы карыя жорону өзүнө кайтарат. Кийинки окуябыз сыноо. Жоро акылман карыянын айтканын, Алмадай апанын боорукерлигин уятка калтырбоо үчүн баардык жумуштарды жасай баштайт. "Кана, сенин колуңдан эмне келер экен?" деген карыяга жоро отун алат, суу алып келет, аттарды, жылкыларды айдайт. Бир мезгилде жоро тобокелденип, ошол жылкылардын арасында Азоо атты үйрөтмөкчү болот. Азоо атты мингич катары үйрөтмөкчү болуп, өзүнүн күчүн сынайт. Азоо ат жорону алып качат. Бирок жоро көгөрүп жүрүп, тырмышып жүрүп, Азоо аттан түшпөй, аны минип, ооздурук салып, мингичтикке үйрөтөт. Акылман карыя жоронун тырышчаактыгын, аракетчилдигин баалап, ыраазычылыгын билдирет. Ошентип кийинки окуябыз ишеничтүү актоо. Ал эми ата энеси эмне болуп жатты? Кабатырланган ата энеси милиционерлер издешет. Көп күндөрдө өткөндөн кийин милиционер жайлоого келип, жоронун чачы кыркылганын, эки бети кызарып, иш кылып жаткандыгын, өзгөргөнүн байкайт. Акылман карыя да алдырдан милиционердин караганын билип, ага жоронун жакшы жака өзгөргөнүн, калпайтпай, өзүнүн эмгекчил болгондорун айтып берет. Ошондо кубанган милиционер бунун ата энеси бар экендигин айтып, алып кетүүнү суранат. Ал эми акылман карыя жорону
ушунчалык акылына киргендигине ыраазы болуп, ишеничин, мээнетин актагандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, өзүнүн үйрөткөн азоо атты алдына тартуу кылып ата-энесине жөнөйт. Жора мындан ары адам болууга, карыянын ишеничин актоого, ата-энесин, улууларын сыйлоого ант берип, кубанычтуу кайтат. Балдар, сюжет абдан кызыктуу бекен? Ооба, анда эмесе биз бул жоронун образын, алардын башка каармандардын образын кийинки экинчи сабагыбызда талдоо жүргүзөбүз. Ал эми биздин максат биринчи сабагыбызда максат негизги комедиянын сюжети менен таанышуу эле. Сиздерди мен таанышты деп ойлойм. Анда тапшырма: комедия боюнча алган маалыматыңарды кайрадан карап чыгып, үй бүлөңөрдө талкуу жүргүзгүлө. WhatsApp тайпасына ташталган текст менен таанышып чыккыла. Каармандарга анализ жүргүзүп, дептериңерге жазгыла. Анда эмесе көрүшкөнчө саламатта калгыла. Көңүл бөлгөнүңөргө рахмат окуучуларым.